Саламатсыздарбы урматтуу көрүүчүлөр. Жакын арада эле ошол социалдык тармактарда активист Илимбек Исраиловдун алып баруучуларды, кайсы бир иш чарада алып баруучуларды микрофон менен чапкан видеосу тарады. Негизи биз бүгүн ушул активисттердин, топтордун өздөрүнүн маданияты, алар бийликке кандай кызмат кылат, негизи эле алардын максаты эмне үчүн ушундай топтор ар дайым кайсы бир иштерди кылганда жоопкерчиликке тартылбай келаткандыгы жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Бул үчүн бизде конокто жарандык активист Айбек Теңизбаев. Айбек мырза, саламатсызбы? Саламатсызбы? Алгач эле суроо ошол, негизи бул ситуация биринчи мындай болду да. Демек бул эртерээк эле тартылган видео. Анан ал кишини жоопко тартуу дагы, өзү кечирим суроосу дагы жалгыз гана бул видео социалдык тармактарда тарап кеткенден кийин болуп атпайбы? Анан ошол боюнча сиздин оюңуз кандай? Эмне үчүн мындай бир, эгер социалдык тармактарда тарабаса, демек бул киши жоопко да тартылмак эмес, кечирим да сурамак эмес экен да. Ооба. Ушул боюнча өзүңүздүн оюңуз? Негизи бул мен билишим боюнча бул видео жанакы Facebook колдонуучулары тарабынан уюштурулган ар түрдүү жаңы жылдык иш-чаралар болуп турат го. Корпоратив десек болот. Жана Facebook'та активдүү отуруп, ошол Facebook'тун атынан Кыргызстан өлкөмүндөгү бир номинацияларды уюштурушуп, мисалы жылдын мыкты депутаты, анан жылдын мыкты ырчысы деп уюштуруп турушат го жыл сайынчы. Бул ошондой иш-чарада болгон окуя экен. Мурда күнү өтүптүр. Мурда күнү болуптур бул. Анан тиги сиз белгилегендей, эгерде мисалы ошол иш-чарада жанакы видео таратылбай калган болсо, тартылып, андан кийин жүктөлбөй турган болсо, жүктөлбөй калса, анда коомчулук деле көп билбей калмак, кабардар болмок эмес. Чындыгында ал окуя болгондон кийин ошол окуя ошол эле адамдардын ортосунда калып, анан коомчулукка чыкпай, чындыгында ошол активисттин чыныгы жүзү кандай экендигин билбей калмак коомчу. Анан ушуга окшош талкуулар, мисалы ошондой адамдардын келип чыгуу себеби жана башка талкууларга мындайча айтканда жем таштамак эмес да. Бөлүшүлгөн абдан жакшы болду. Анткени коомчулук билиши керек. Коомчулук ар дайым ушуга окшош окуяларга, ушуга окшош эки жүздүү адамдарга өзүнүн баасын берип, анализдеп турбаса, тазалануу болбойт, өнүгүү болбойт деген ойдомун да. Анан эми бул негизи ошол активисттин өзү дагы ал жасаган иштери жөнүндө да сөз кыла турган болсок, эми убагында мисалы мыйзамсыз жанагы күч колдонууга чакырган көп эле иш-чараларда катышып жүрөт. Мисалы ошол эле Азаттыкты барып өрттөп салам деп канча эфирлерде да айтты, астына барып дагы эмеселерди өрттөп салам деп. Анан башка Кактус, Коп сыяктуу медиаларга да каршы чыгып жүргөнүн көрдүк. Эми бирок ошол учурда мындай жоопко тартылбай калганын себеби эмнеде? Бул эми албетте бул болуп аткан убакта азыркы бийликтин дагы пикири ошондой эле болчу да, Азаттыкка, кайсы бир көз карандысыз медиаларга каршы карата. Анан ошол учурда мындай бир эмне үчүн жоопкерчиликке тартылбай келди да бул киши? Абдан жакшы суроо бердиңиз. Негизи бул окуяны жакшы түшүнүш үчүн ойлойм көрүүчүлөр эң биринчи кезекте бул адамдын, ошол активисттин, мындайча айтканда, тырмакчанын ичине алат элем. Ошол окуяга чейинки видеолорун, мисалы кандай чакырыктарды жасагандыгы, эмне жөнүндө сүйлөгөндүгүн көрүшү керек деген ойдомун, сөзсүз. Андан кийин кечеки иш-чарадагы жанакы микрофон менен алып баруучу баланы жана кызды ургандыгын көрүшү керек деген ойдомун. Ошондо жалпы эмне жөнүндө биз сүйлөшүп жатканыбыз түшүнүктүү болот го дейм да. Негизи ал мындайча айтканда адамдын, активисттин жоопко тартылбагандыгы бул өтө өкүнүчтүү. Анткени буга чейин мисалы Азаттык жабылсын, жанакындай эл аралык бейөкмөт уюмдар жабылсын деп жүргөн активист.
жөн эле аны дагы айткан эмес, өтө мындайча айтканда коркунучтуу мыйзам бузуу жолу менен өрттөп салабыз деп мындайча айтканда түзмө түз коркунуч жаратуу менен сүйлөп айтып жүргөн адам да. Тилекке каршы бийлик күч түзүмдөрү ошол учурда өз убагында реакция жасабагандыгынан улам ал адам өзүнүн жанакындай ишин улантып келди ушул учурга чейинчи. Эми эң чоң кемчилиги эмнеде болуп жатат ошол күч түзүмдөрүнүнчү? Бул адам мисалы бийликтин позициясын айтып жатат, ошону колдоп жатат деген мүмкүн ой менен ал адамга карата бир чаралар көрүлбөгөндүр чындыгындачы. Эгерде башка бир адам мисалы ошондой чакырыктар жасаганда ал түзмө түз дароо жооп бермек ошол жерденчи, жоопко тартышмак да. Тилекке каршы ошого окшош мисалы бийликтин оюн айтымыш болуп мыйзам бузууларга баргандарга карата, мисалы адамдын өмүрүнө, уюмдун мындайча айтканда келечегине шек келтирген адамдардын жоопко тартылбашы өз учурундачы. Кайра убакыт өткөндөн кийин мына кече болгондой бийликтин өзүнө бир көлөкө чүрүп коет экен да. Ошол себептен улам күч түзүмдөрү баардыгына мындай адилеттүү карап, бийликти колдобосо дагы, колдосо дагы адилеттүү карай турган болсо, тескеринен ошол бийликтин мындайча айтканда аброюн дагы көтөрүп, дагы сый урмат пайда кылмак да. Ошого окшош жанакы до конца деп айтылып калды го биздин коомдочу. Билимсиз, ошондой маргинал адамдар тескеринен бийликти колдомуш болуп, кайра өзүнө чоң зыян алып келип жатат да. Мисалы азыр суроо табигый түрдө пайда болду да баардыгыбыздачы. Эмне себептен бийлик мисалы өз учурунда бул адамды жоопко тарткан жок? Мүмкүн бул адам менен кызматташабы дегенчи. Эмне себептен бул адамдар мындай коркунуч жарата турчу сөздөрдү айта берсе болот, башкалар айтса дароо жоопко тартылат. Ушул жерде эки жүздүүлүк барбы деген мисалы суроолор табигый түрдө баардыгыбызга пайда болуп жатат да. Ошол себептен улам мен чакырып кетет элем баардыгына мындай адилеттүү карап, коомдогу жанакындай маргиналдарды тескеринен кубаттап коштоонун ордуна аларды жоопко тартып, өзүнүн оюн так, таамай, туура мыйзамды сактоо аркылуу айткан жарандарды куугунтуктоонун ордуна тескери аларга андайча бир эме көрсөтүш керек деген ойдомун да, урматчы. Анан мисалы ошол мындай топтор, мисалы бул кишибиз дагы жанагы Кыргызстанда бейөкмөт уюмдарга карата мыйзам кабыл алынып атканда аны аябай мындай колдоп чыккан, же ошол мыйзамды колдоп жанагы өзүнүн аябай туура эмес, маданиятсыз сөздөр менен дагы айтылып жүргөнүн көрүп жүрдүк. Ошол эле учурда бул Райымбек Матраимовду колдоп келген, жанагы бүт ага каршы иш чараларга келип, алардын же болбосо Матраимовго каршы болгон компаниялар, негизи эле коррупцияга каршы болгон компанияларды жүргүзгөн кишилерге караганда ар кандай сөздөрдү колдонуп жүргөн. Анан негизи эле ушул сыяктуу буга чейин эсиңизде болсо керек, Кырк Чоро деген дагы уюм бар болчу. Ушундай агрессияны күчтүү колдонуу менен кайсы бир нерселерди барып бузукулук иштерин жасашчу да. Мындай топтордун бийликке пайдасы эмне? Негизи бийлик булар менен мисалы ошол учурда ачык эле айтылчу да, эми булар бийлик менен кызматташып атат депчи. Бийлик менен кызмат, бийликке булардын кандай пайдасы бар да ушундай топтордун? Бийликке кандай булардын пайдасы болушу мүмкүн. Эң биринчи кезекте бийлик өзүнүн саясатын жүргүзүүдө колдоого муктаж болот да, колдоого муктаж болот. Ал ар түрдөгү колдоолор болушу мүмкүн. Эң башкысы бул жанакындай ой колдоосу, иш колдоосуна муктаж да.
Анан мисалы коом арасында чоң колдоого ээ болбогон ар түрдүү бийлик тарабынан жүргүзүлгөн иш аракеттерди так ушундай маргиналдар мындайча айтканда колдоп чыгып жатышат да, көп учурда байкасакчы. Анан мүмкүн дейм да, айласыздан колдоого муктаж болгондугунан улам маргиналдардын жанакындай иш аракеттерине дагы көз жумуп коюшабы деймин да, бийликчи. Ошол себептен улам маргиналдар дагы мисалы азыркы учурда тилекке каршы өзүнүн мындайча айтканда нанын таап, булар деген белгилүү бир баалуулуктарга таянбастан, мисалы сиз биздин белгилүү бир баалуулугубуз, позициябыз бар да, ошого жараша оюбузду айтабыз, ошого жараша ишмердүүлүгүбүздү жүргүзөбүз. Мисалы бизге акча сунуштаса дагы, бизге кызмат сунуштаса дагы, эгерде ал биздин баалуулугубузга, позициябызга дал келбесе, биз жок дейбиз да, биздин анын кереги жок дейбиз. Бул маргиналдар болсо акчага сатылат, кызматка сатылышат. Анан булар өзүнүн жүзүн ойлобостон эле, өзүн мүмкүн ошону чын деп эсептешиши мүмкүн. Мисалы өзүнүн жүзүн, өзүнүн келечегин ойлобостон эле эптеп убактылуу бир кызыкчылыктар үчүн жанакындай эми мындай ошол позициясындагы маданияттуу түрдө жеткирсе болот да, айтса болот. Мисалы да мен колдоймун, анткени бул деп өздөрүнүн аргументтерин келтирип. Бирок булар маргиналдар деп мен бекерин айтпай жатпайм. Булар деген маданиятты унутуп коюшкан. Булар деген жанакындай радикалдуу, кесип салам, өрттөп салам, кээ бир жерлерде өлтүрүп салам деп мындайча айтканда өздөрүнүн ишмердүүлүгүн жүргүзүп келүүдө да. Анан мисалы ушундай топтор бул азыркы бийликте гана эмес, ар бир бийликте болуп келген да. Негизи бийлик ушул нерседен сабак албай жатабы деп ойлоп коем да. Себеби дегенде ушул эле топ мисалы бир күн жанагы убагында Акаевди мактаган топтор кийин ал кеткенден кийин аны жамандаган, эң мындай берилип жамандаган топторго айланды. Андан кийин Бакиевди колдогон кишилер кайра аны жамандаган топторго айланды да. Бийлик сиздин оюңузча ушундан бир сабак алып, ушул негизи кимдер менен иштешерин ойлонуш керекпи? Негизи бийлик башкарып жаткан саясий күч маргиналдарга эмес, маданиятсыз адамдарга эмес, билимдүү, илимдүү, маданияттуу коомдун катмарына таянса, келечеги жана азыркы абалы бекем болот деген ойдомун да. Маргиналдардын өзгөчөлүгү эмнеде? Мен жогоруда белгилеп кетпедим, булар деген эмнеге кызыгат? Акчага жана кызматка кызыгат да. Башка булардын бир баалуулугу жок. Башка баалуулук жок буларда. Же акча, же кызмат. Акча да, кызмат да бул убактылуу нерсе. Убактылуу нерсе. Эгерде эртең бийлик алсырай турган болсо, булар дароо өзүнүн мындайча айтканда кожоюндарын дароо алмаштырышат да. Жана эң биринчи кезекте ушулар жамандап, ушулар каршы чыга башташат да. Ошону түшүнүшү керек. Ошондон сабак чыгарышы керек деген мен ойдомун да. Эгерде сабак чыгарып, мисалы жанакы жаранды чындыгында жоопко тарта турган болсо, азыр коомчулук аны талап кылып жатат, коомчулук аны суранып жатат. Жоопко тарта турган болсо, бийлик туура багытка, туура нукта өзүнүн ишин бургандыгынан боюнча кабар берет деген ойдомун да. Анан негизи мурдакы мен кызыктырган суроо бул азыркы учурда деген мындай жалпы абалды алып карай турган болсок, мурда дагы болгон ушундай топтор дейбизби, мындай жаран активисттер дейбизби, булар ушундай ызылдап кайсы бир иш-чараларды уюштурган менен мындай бир жогорку деңгээлде саясий айдыңда, саясий дискуссияга көп аралашчу эмес да. Аларды биринчиден эч ким
олутту кабыл алчу деле эмес дегендейчи. А эмне үчүн бүгүн негизи саясатта мындай коомдук саясат, публичная политика дейбиз. Ошондой кишилер мындай аябай терең аралашып, алар кайсы бир нерседе аларды олуттуу кабыл алып, мындай теле берүүлөргө чейин чакырып, мындай ушундай эмнеден улам ушундай абалга келип калдык. Ооба, чындыгында мен мурун деле байкачу эмесмин. Ушундай маргиналдардын мындай саясий дискуссияга активдүү катышкандыгын, таасир эткенин чындыгында байкаган эмесмин да. Азыркы учурдагы абалдын бир феномени болуп жатат го дейм буларчы. Чындыгында мүмкүн эл көрүшү керек ким кандай экенинчи. Ошо маргиналдар мисалы эмнени сунуш бере алышат, эмне жөнүндө айта алышат. Жанакы жарандын дагы бир четинен видеосу тарагандыгын пайдасы дагы маргиналдар ушундай экендигин, буларды бийликке жолотпош керек экендигин, буларды жанакындай чечүүчү бир кызматтарга, ролдорго койбош керек экендигин чындыгында көрсөттү го деймин да. Туурабы? Анан эми ар бир нерсенин өзүнүн учуру болот экен. Азыр биз ошол нерсени жашап жатабыз. Мүмкүн бул Кыргызстандын азыркысына, келечегине дагы керектүү бир нерсеби дейм да. Анткени ошолорду көрүп, мисалы буга чейин болгон эмес да. Анан азыр болуп жатат да, көрүп атабыз. Бул болбош керек экендигин биз түшүнүп жатабыз да. Туурабы? Мисалы ушундайлар келип калышы мүмкүн экенин дагы көрүп жатабыз. Элестетиңиз, эми жанакындай агрессия, жанакындай кызуугандуулук, аябай мындай маданиятсыздык эгерде өкүм сүрө турган болсо, анда коом дагы бузулат да, жалпычы, коомдун баалуулуктары бузулат. Элестетиңиз, анан аябай пайдасы да тийип атат деген ойдомун да, мындайча айткандачы. Азыркы Кыргызстан коомуна мындан жашап өтүш керек экенбиз. Көрсөчү, муну да көрүш керек экенбиз да. Эгерде көрбөсөк, эртеби кечпи мүмкүн келмек, баары бир келмек да. Анан ушул нерселердин мындай аралашканы биз мисалы 20-21 жылдарды жанагы кызматка келген кишилерде деле ушундай топтордун мүчөлөрү бар болчу да. Эми ушундай жол менен элге таанылган кишилер. Азыркы учурдагы ушул абалга келишибиз бул бийликтин мындай бир деңгээлинен кабар береби сиздин оюңузча? Бийлик дагы өзү дагы ошондой бир кайсы бир топтордон чыкты беле? Негизи эле жалпы мындай институт катары бийликти ала турган болсок, алардын деңгээли дагы ошолор менен иштешүүгө алып келген бир нерсе болуп атпайбы? Эми мен азыркы мисалы башкарган топту ошолордун катарына мисалы киргизүүгө каршымын, чындыгындачы. Бирок көп учурда, азыркы учурда байкап жатам, так ошондой коомго таянгандыгынчы. Мисалы жалпы азыр башкарып жаткан адамдар болбосо дагы, алардын чөйрөсүндө жүргөн адамдар ошондой фейк, фабрика, троллдорго таянып, ошондой акылы жок, жанакындай маргиналдарга таянгандыгы байкалууда да, чындыгындачы. Анан жогоруда мен белгилегендей, булардан тазалануу керек, булардан айрылуу керек, чындыгындачы. Бул жакшылыкка да алып барбайт, кадыр-баркка дагы алып барбайт. Жалпы бийлик өкүлдөрү дагы жакшылап түшүнүшү керек да. Эч качан ошондой топторго, мисалы бул ар бир коомдо болот. Мындай топторчу ар бир коомдо болот. Мисалы өнүккөн тетиги батыш өлкөлөрүндө дагы болот, ушундай маргиналдарчы, мындайча айткандачы, радикалдуу топтор болот ар бир коомдочу. Бирок ошолорду алдыга чыгарып, ошолор менен эсептешип, ошолорго мамлекеттик теле берүүлөрдөн орун берүү бул туура эмес да, бул туура эмес. Ошондо түшүнүшү керек деген ойдомун да. Бул сабак болду го дейм, ушул окуячы. Эгерде мындан сабак чыгара албасак, анда билбеймин. Эми элестеткиле, ошол жанакындай эң башкы маргиналдардын бири ичип алып, мисалы да, эки жүздүүлүк дагы байкалууда да. Мисалы оозунан Кудай түшпөйт. Байкасаңыз, мисалы мүмкүн ушулар кошуп коесуңар да, оозунан Кудай деген сөз түшпөйт.
намаз деген сөз түшпөйт оозунанчы, ал адамдынчы тим эле Кудайдын атынан сүйлөгөн адамда анан иш чарада өлгөнчө мындайча айтканда ичип алыптыр да, өзүн жоготуп койгончо ичип алыптыр да, анан микрофонду барып талашып ошону уруп атат да адам. Эми ушул 200-лүктүн туу чокусу да мындайча айткандачы ушундай адамдар жолобошу керек, жолотпош керек, бийликке да жолотпош керек, буларды мындайча айтканда сый урмат буларга да көрсөтпөшү керек да. Эми түшүнүктүү, эми бул кантип булар бир жакшылык бир нерсе кыла алышат да, кыла алышат. Анан негизи эле сиз айткандан кийин мындай бир ой кетти да, эмне үчүн азыркы учурда жалпы коомдо мындай бир агрессиянын көлөмү көбөйүп баратат да. Мисалы жанагы күч колдонуу дагы жөн эле сабоо менен эмес, мындай ар кандай түрлөрү аркылуу мындай бир жаңы ошол жакта адамдар мындайдын креатив деген эми жаман мааниде креативди колдонуп аябай жаман нерселер болуп атат да. Эмне үчүн сиздин оюңузча азыркы учурда коомдо ушундай агрессиянын, күч колдонуунун деңгээли өсүп баратат? Эми мунун өсүп эмне себептен бул өсүшү мүмкүн да. Мисалы мындай деп айтайынчы, эгерде ушуга окшош окуяларга биз өз убагында реакция жасап, ушундай адамдарды эгерде биз жоопко тартпасак, эгерде биз ушундай адамдар менен кызматташып, ушундай адамдарды алдыга чыгара турган болсок, 100% коомдогу агрессия көбөйөт. Коомдогу агрессия көбөйөт. Бул башталыш гана болушу мүмкүн да. Адамдар көрүп, булардан үлгү ала баштайт. Мындай нерсе нормалдуу болуп калат да, мисалы да. Ошол себептен улам мүмкүн азыркы бийликтин да катасы болушу мүмкүн. Буларга реакция кылынбай калгандыгычы. Эми бул окуядан кийин сөзсүз түрдө реакция кылып, кийинки кадамдар, кийинки окуяларда биз көрөбүз да, кандай биз сабак ала алдык да бул окуяданчы. Анан эмне себептен көбөйүп жатат деп атпайсызбы? Көбөйүшүнүн бирден бир себеби эмнеде болушу мүмкүн? Мисалы, 1 жыл мурун бул адам Азаттыктын мисалы кеңсесине барып, силерди мен өрттөймүн, силерди жабыш керек, силер жооп бересиңер деп өтө мындай чагымчыл жанакындай сөздөр менен коркутуп үркүткөн. Ушул адамчы ошол учурда бул жоопсуз калып калды. Туурабы? Калып калды да. Эч ким ал адамды мындайча айтканда жоопко тарткан жок. Элестетикиле, мисалы, барып эле сен бирөөнүн кеңсесине барып, сени мен өрттөймүн деген бул түздөн түз өмүрүнө коркунуч жаратуу да. Туурабы? Бул адамды ошол учурда жоопко тартыш керек болчу да. Эгерде мисалы тартыла турган болсо, мурда күнкү окуя кайталанбайт болчу да, болбойт болчу мисалы. Эң башкы эме кемчилик азыркы учурда эмнеде болуп жатат? Ошондой маргиналдардын мисалы оюна, ошолордун жардамын колдонуп, анан жоопко тартпай койгондукта болуп жатат да. Анан негизи эле сиз мисалы акыркы жылдары саясатты мындай көп байкап жүрөсүз. Дегенсиз саясий айдыңда азыркы күндө мындай бир маданияттын төмөндөгөнү байкалат да. Ошол эле жогорку кеңештин талкууларын карайбызбы? Мындай саясатта активдүү болгон кишилерди карайбызбы? Мындай таптакыр башка деңгээлде болуп атат да. Бул нерсе эмнеден улам келип чыкты? Ушундай кишилер мындай саясатта активдүү, бул жалгыз эле активисттер эмес, ошол эле жогорку кеңешке келген, кайсы бир мэрдин ордун ээлеген кишилер. Анан бул кантип бул нерседен коом арыла алат да? Ошондой кишилердин мындай мамлекеттин, коомдун тагдырын чечет турган нерседен кантип алыстата алат? Негизи бул нормалдуу эле нерсе катары кабыл алып калдым мен. Нормалдуу нерсе дегеним мисалы, эгерде мисалы жогорку кеңеште, ооба туура түшүнүп атам сизди. Негизи жогорку кеңешке кандай адамдар керек, келиши керек. Мисалы билимдүү, чындыгында коомдун каймактары келиш керек да. Дасыккан адис келиш керек, мисалы укукчу болсун, экономист болсун, мисалы саясат талдоочу болсун, же жөнөкөй инженер болсун, мугалим болсун, бирок белгилүү бир кесиптин ээси,
чындыгында өзүнүн тармагында мыкты адамдар жогорку кеңешке келсе, жалпы мамлекетте чыгарылып жаткан чечимдер дагы, саясат дагы өтө сапаттуу болот да. Бирок тилекке каршы жалпы жанакындай биздин коомдун талабына жараша, шартына жараша акыркы жылдары мындай саясий жалпы айдың дагы адамдардын эме сапаты, адамдар жалпы адамдардын эмеси өзгөрдү да. Түзүлүшүчү өзүнчү кандай адамдар келди бийликкечи. Эми мен айтып атпаймынбы жогоруда белгилегендейчи, бул биз жашап мындай көрө турчу нерселер экен да, көрсөчү. Көрсөң ошону жашап, ошону өтүш керек экенбиз, мисалы. Бул нормалдуу нерсе да. Эң башкы сабак чыгарып, мисалы, биз дагы коом катары, жарандык коом катары, жалпы мындай эл катары сабак чыгарып, өзүбүз дагы кийинки шайлоолордо, мисалы, кимдерди шайлайбыз, кимдер бийликке келиши керек, ошого жараша чечим чыгарыш керек экендигибизди түшүнүшүбүз керек деген ойдомун да. Мисалы, президент катары кимди шайлайбыз, жогорку кеңешке депутат катары кимди шайлайбыз, ошого жараша биз эгерде туура шайлай турган болсок, биз билимдүү да сыккан адистерге добушубузду бере турган болсок, жалпы саясий конъюнктура дагы ошондой болот да. Анан эгерде биз өзүбүз шайлай албасак, өзүбүз добушубузду сатсак, өзүбүз жанакындай эмоцияларга алдырып, мисалы, эми туура эмес адамдарды шайлай турган болсок, анда жалпы саясат дагы ошондой болот, саясаттагы адамдар дагы ошондой болот да. Ошону биз түшүнүш керекпиз. Эми демократия ошондой болуп атпайбы? Демократия болгондо, демократияда ошол элдин дагы сөзү, элдин дагы добушу өтө маанилүү да. Мындайча айтканда, ошол элдин добушунан бийлик түзүлүп жатпайбы? Бийликке адамдар келип жатат да. Анан эгерде биз өзүбүздү мындайча айтканда оңдоо аркылуу баштабасак, анда бийликке жанакы маргиналдар келе берет, анан эч эмеси жок. Анан биздин убактыбыз аягына чыгып баратат. Акыркы суроо ушул сиз айткандай, бул нерсе коом, бул болгон окуя коомдун ичиндеги көп маселелерди ачык айкын көрсөтүп койду. Мындай бетин ачты десек болот. Анан ошол көйгөйлөрдүн бири бул коомдун деградациясы экен да. Мындай азыр мисалы сиз айткан билимдүү, кайсы бир жакта да сыккан адистер кайсы бир контент дейбизби, видео жасаса, аны көргөн кишилер мүмкүн 4-5 миң, аябай жакшы болсо 15 миң болот, 20 миң болот. Ал эми ошол эле учурда ушундай деп мындай бир кыйкырып, ушундай жаман сөздөрдү колдонгон, жаман туура эмес контенттерди миллиондогон көрүүчүлөр көрүүдө. Бул албетте интернеттин жетиштүүлүгүнөн, ошол эле коомдук тармактарда ар кандай болуп атат. Ушул нерселер менен күрөшүүдө, мисалы, азыркы учурда биз кандай десек, нормалдуу билимдүү активисттердин, топтордун ролу, кызматы кандай болуш керек? Эми чындыгында ооба, бул коомдун суроо талабы болуп атпайбы? Жогоруда айтып аткан сөздөр да ошол да, коомдун суроо талабы ошол болуп атат, тилекке каршычы. Анан мисалы, активисттердин дагы ар түрдүү кесимдери бар да, ар түрдүү топтору бар. Мисалы, мен да саясий активист катары, мисалы, тааныштырып жатпайсызбы? Активист катары, жарандык активист катары тааныштырып жатасыз. Менин өзүмдүн бир, мисалы, катышып жүргөн, мындайча айтканда, бир топ бар да. Тиги Илимбек билем ат, Илимбектин өзүнүн бир тобу бар, мисалы да. Анан мисалы, мен өзүмдүн милдетимди кандай кабыл алам да? Ушуга окшош, мисалы, окуяларда активдүү катышып, өзүмдүн оюмду, мисалы, активдүү билдирип, жалпы агартуу иштерине өз салымымды кошсом деген милдет катары кабыл алам да. Ошондой эле башка активисттер дагы, мисалы, журналисттер дагы өзүнүн салымын сөзсүз түрдө кошушу керек да.
эгерде биз мындай нерселерге көз жумуп кое турган болсок дагы ошондой маргиналдар коомдун көңүлүн, жарандардын көңүлүн өзүнө буруп кетет да, өзүнө буруп кетет. Ошол себептен улам бизде дагы мисалы жарандык активист катары чоң жоопкерчилик жатат деген ойдомун да. Ошол жоопкерчиликти татыктуу алып, мисалы биздин үнүбүздү бийлик укпаса дагы аракетибизди уланта беришибиз керек деген ойдомун да. Мисалы ошол Илимбекке окшош активисттер кандай экенин эл көрүп атат. Биз кандай экенибизди көрсөтүп, ошол элдин көңүлүн өзүбүзгө буруп, биз кылып жаткан иштер кандай экендигин аларга көрсөтүп, иш аракетибизди уланта беришибиз керек деген ойдомун да. Ошондо анан акырындык менен бара өзгөрүүлөр болот сөзсүз түрдө. Агартуу иштерине активдүү катыша турган болсок, анан мисалы тиги алар болбош керек деп эле мисалы жактырбай отура берсек, анда биз каалаган коомду, биз каалаган мамлекетти кура албайбыз да. Мисалы ошол Илимбекке окшош активисттер азаттык жабылсын деп чыкты, туурабы? Илимбекке окшош активисттер, эл аралык бейөкмөт уюмдары жабылсын деп чыкты. Илимбекке окшош активисттер ушул мисалы массалык маалымат медиалары, жанакы Азаттык, анан мисалы силер альтернативдүү ой айткан массалык маалымат медиалары батыштан аябай көп акча алып, кожоюндар ошолордун мындайча айтканда талаптарын Кыргызстанга жайылып жатат деп билдирүү кылып ошентип иштеп отушпайбы аларчы? Биз болсо мисалы биздин баалуулуктарга ээ болгон, биздин көз карашка ээ болгон мисалы жарандык активисттер бул туура эмес, бул өтө чоң жаңылыштык. Мисалы ошол эле бейөкмөт уюмдары алган акчаны мамлекеттик мекемелер деле алып жатат, туурабы? Алар деле демек батыштын кызыкчылыгын Кыргызстанда жүргүзгөн, колдогон адамдар болуп атат. Мисалы Азаттык деле алган миллиондорду улуттук телеканал деле алып жатат. Мисалы жакында эле чоң грант алышыптыр. Адилеттүүлүк кайсыл жакта, чындык кайсыл жакта, кайсыл маалыматтык медиа дагы эффективдүү иштеп жатат, кайсыл маалыматтык медиа чындыгында элдин көйгөйүн чагылдырып жатат. Биз ушуга окшош суроолорду берип, мисалда тигилердин риторикасын, тигилердин жанакындай иштөө ыкмасын колдонбостон өзүбүздүн аракетибизди көрө бериш керекпиз деген ойдомун да. Ошондо гана акырындык менен эл туура тарапты тандап алат да. Демек элде дагы бир мындай тандоого сөзсүз түрдө эң биринчи кезекте бул элдин көңүлү, элдин назары, туурабы? Мисалы сиздерди миңдеген адамдар көрсө, ошончо адамдарга өзүңөрдүн маалыматыңарды чагылдыра аласыңар, туурабы? Элдин колдоосу сөзсүз түрдө саясатка да таасир этет. Ошого окшош медиалардын жайылышына, иш жүргүзүшүнө сөзсүз түрдө таасир этет да. Ошол себептен улам сиздер дагы, биз дагы так ушундай окуяларды чагылдырып, ушундай окуялардын үстүндө анализ кылып, иш аракетибизди жүргүзүшүбүз керек деген ойдомун да. Мисалы бийликчил медиа ушул окуяны чагылдырабы? Чагылдырбайт го. Чыгарбайт дагы да. Анткени өзүнө коркунуч катары кабыл алат тилекке каршы да. Негизинен бул талкууга алына турчу маселе да. Талкууга алына турчу маселе, анализ үчүн өтө маанилүү, келечек үчүн өтө маанилүү да. Ошол акырындык менен сиздер дагы, биз дагы иш аракетибизди уланта бериш керекпиз. Жанакындай Илимбек мырзадай мыйзамсыз, маданиятсыз кадамдарга барбастан, ал жабылсын десе, биз жок, эмнеге жабылышы керек деген критикалык ой жүгүртүү менен суроолорду узатып, коомго дагы альтернативдүү бир позицияны, ойду сунуп турушубуз керек деген ойдомун да. Чоң рахмат.
урматтуу көрүүчүлөр, биз бүгүн негизи активист топтордун мүчөсү Илимбек Исраиловдун окуясын талкууладык. Эгер эскерте кетүүчү нерсе, бул иш чарада алып баруучуларды мас болуп, анан микрофон менен сабаган видеосу тарады. Негизи бул кишинин мурдакы ар кандай мыйзамсыз иштерине эмне үчүн жоопко тартылган эмес. Ушул жөнүндө сөз кылдык. Бул үчүн бизде конокто жарандык активист Айбек Теңизбаев болду. Келип бергениңизге чоң рахмат. Сизге чоң рахмат чакырганыңыз үчүн. Алып барган мен Перизат Сайпурхан. Кийинки берүүлөрдөн көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.